Курсан Асанов 10-декабрга чейин камакка алынды. 1-май райондук соту 12-октябрда Курсан Асановдун баш коргоо чарасын карап, УКМКнын убактылуу кармоочу жайында камакта калтырды. Жактоочусу Икрамидин Айткулов билдиргендей, Асанов 10-декабрга чейин камакта болот. Булак Баракелде Чекитор. Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровго каршы аракеттин баарынын артында билинбеген чоң провокация жатат. Камчыбек Кыдыршаевич өлкөбүздөгү бир топ эксперттер, саясатчылар 10-октябрдагы парламент жыйынында кворум болгондугунан шек санап жатышат. Айрыкча депутаттар Канатбек Исаев менен Аида Касмалиева өзгөчө активдешип, Садыр Жапаровду премьер-министрлик кызматка бекитүүдө мыйзам бузулганын айтышууда. Бул адамдардын айтканына канчалык чындык бар? Элге бурмаланган, жалган, атайын провокация жыттанган маалымат таркатып жатышат. Садыр Жапаровду бекитүүдө мыйзамдын бир да тамгасы бузулган жок. Жогорку кеңештин кезексиз жыйынында кворум камсыз кылуу, документтердин мыйзамдуу болушунун үстүндө мыйзам чыгаруу бутагынын бүтүндөй аппараты иштеген. Алар ар бир депутаттын катышып олтурганын тастыктап бүткөндөн кийин жыйын ишин баштаган. Азыркы учурда жогорку кеңештин жыйынында кворум жоктугун айтып чыккан адамдардын башкы максаты өлкөнү кайрадан башаламандыкка алып келүү окшойт. Мисалы, Канат Исаев жогорку кеңештин жыйынында кворум бар жоктугун өзү катышпаган соң кайдан билет? Өлкөдө абал курчуп, баарын мыйзам талаасына кайтарууга аракет кылып жүргөн маалыбызда Исаев өзү каякта жүрдү эле? Депутаттык милдетин аткарып кетеринде жок дегенде элге бир жакшы иш кылып кеткендин ордуна минтип, тескери аракет жасаганга өттү. Стабилдүүлүк араң орноп келе жатат. А эгерде аны буза турган болушса, Исаев жеке керт башы менен жооп берет. Аида Касмалиева үчүн да элдин тынчтыгы керек эмес. Болбосо эмне үчүн парламент жыйынына келип туруп, катышпай качып кетти? Мына буга чейин ал биринчи вице-спикер экендигин жарыялаган. Андай кызмат жогорку кеңештин регламентинде жок. Бүгүн болсо спикердик кызмат мага өттү деп жар салды. Деги бул аялдын акыл эси ордундабы? Булардын максаты эмне? Мен так кесе айтып коюшум керек. Азыркы Садыр Жапаровго каршы аракеттин баарынын артында билинбеген чоң провокация жатат. Элдин тандоосу Садыр экендигин билип турушат. Бирок жаңы премьерди буттан чаап жыгытуу керек буларга. Ичтери арам. Өздөрүнө бул кызмат жетпей калганына куйкалары курушууда. Контрреволюцияны күтүштү эле, алда ишке ашпай калды. Мен эскертүү катары айтайын. Эгерде Исаев, Касмалиева жана башкалар арам оюндарын токтотпосо, ачыгын айтканда кыжырданып турган элдин алдына жеке керт башы менен жооп беришет. Маектешкен регион телеканалынын журналисти Өктүрбек Рахманов. Булак Кыргыз Today Чекитор. Ширин Кожоева. Кудай биздин кыргыз элибизге улуу ойчул, алдыны көрө билген акылман, көрөгөч, Көкжал Бакытбек Калмаматовду берген. Ушул баланы алып чыгалы бийликтин башына. Анткени биздин өлкөбүз ушундай эр азаматтарга муктаж болуп турат. Садыр Жапаров менен бирдикте иш алып баруу керек. Бакыт иним, элиң сени күтүп жатат. Биз сени менен биргебиз. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов жумушка чыкты. Жапыкеевдин кайда экени белгисиз. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов 11-октябрда жумушка чыкты. Бул тууралуу башкы көзөмөл органдын басма сөз кызматы билдирди. Мекемеден кошумчалагандай, учурда Сыймык Жапыкеев башкы прокуратуранын имаратында жок. 5-6 октябрдагы массалык башаламандыктардан кийин Чоң Казак партиясынын өкүлү Сыймык Жапыкеев башкы прокуратуранын имаратына барып, өзүн элдик башкы прокурор кылып дайындаганы тууралуу маалымат тараган. Ал эми Сыймык Жапыкеевдин кайда экенин тактоо үчүн өзү менен байланышуу аракетибизден майнап чыкпады. Булак репортер Чекит Кейже. Садык Шер фракциядагы ордун партия лидери үчүн бошотуп берди. Жогорку кеңештин 6-чакырылышындагы Атамекен фракциясынын мүчөсү Садык Шер депутаттык мандатынан баш тартты. Саясатчы бул кадамын Азаттыкка мандатын Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке берүү максаты менен түшүндүрдү. Биздин партиянын лидери Өмүрбек Текебаевдин депутаттык мандатын кайтаруу тууралуу маселени карап, Борбордук шайлоо комиссиясы учурда фракциядагы депутаттык вакансиялык мандат жок деген тыянак чыгарыптыр. Ошондуктан мен өзүмдүн ордумду бошотуп,
аны лидерибизге берүүнү туура көрдүм. Анткени бүгүнкү күнү парламент Өмүрбек Текебаев сыяктуу күчтүү саясатчыга муктаж. Мен БШКнын төрайымына арызымды да дал ушундай максатты көздөп, мандаттан баш тартканымды ачык билдирип жаздым. Эгер эртең алар бүгүнкү чечиминен баш тартып, мен бошоткон орунду да Текебаевка бербей, оюн кыла турган болсо, анда арызым күчүн жоготот. Садык Шер БШКнын төрайымына арызын 12 октябрь күнү кечке жуук берген. Бул маалыматты БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматова ырастады. Анын айтымында Садык Шердин арызын Боршайком 13 октябрь күнү карайт. Булак Азаттык Чекит.орг. Ош шаардык соту Тилек Матраимовду камакка алуу чечимин чыгарды. Аким жана анын 2 жакын адамы кыргыз-өзбек чек арасынан өзбек чек арачылары тарабынан 6 октябрда кармалган. Ош шаардык соту Кара Суу районунун акими Тилек Матраимовдун баш коргоо чарасын тандап, 1 айга тергөө абагына камоо чечимин чыгарды. Бул тууралуу Ош облустук сотунун маалымат кызматы билдирди. Матраимовдун баш коргоо чарасы 9 октябрда каралган. Соттун чечими менен ал 9 ноябрга чейин УКМКнын тергөө абагында болот. Эске салсак, Тилек Матраимов жана анын 2 жакын адамы кыргыз-өзбек чек арасынан өзбек чек арачылары тарабынан 6 октябрда кармалган. Коңшу өлкө аларды 9 октябрда Кыргызстанга өткөрүп берген. Алар чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен айыпталууда. Булак Спутник Чекитке эже. Балбак Төлөбаев: Премьер-министр Садыр Нуркожоевичке кирип арызымды бердим, кабыл алган жок. Балбак Төлөбаев Садыр Жапаров менен жолугушту. Бул тууралуу ал Facebook социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Анын айтымында, ал кызматтан өз каалоосу менен кетүү тууралуу арызын берген. Бирок Садыр Жапаров арызды кабыл алган жок. Люстрацияга барайын дедим, моралдык укугум жок, кете берейин дедим. Кыйын убакта, ушул учурда элиңе бар, иште убагы келгенде көрөбүз калганын деди, деп билдирди Балбак Төлөбаев. Белгилей кетсек, 6 октябрда өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Балбак Төлөбаев өз каалоосу менен кызматтан кетүү боюнча арыз жазган. Булак Кыргыз Today Чекит.орг. Канатбек Касымов: Бектер кетип, зектер келди деген Момбековдун сөзүнө жооп, Турция мамлекетинин президенти Реджеп Тайип Эрдоган да түрмөдөн чыгып келип премьер-министр, анан президент болуп өлкөсүн өнүктүрүп иштеп жатат. Кудайга шүгүр. Садыр Жапаров да буйруса өлкөнү өнүктүрөт деп толук ишенем. Буга чейин сиздин айткан бектер эми чыныгы мамлекет уурдаган зек болушат. Атамбаев Жээнбековдун кызматты тест тапшырышын каалайт. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков тез арада кызматын тапшырып бериши керек деп эсептейт. Бул тууралуу Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын өкүлү Кундуз Жолдубаева мурдагы президенттин атынан тартылган билдирүүгө таянып, Азаттыкка маалымдады. Атамбаев өз билдирүүсүндө ошондой эле Садыр Жапаровду Жээнбеков Матраимовдун кланына кирбеген популярдуу саясатчы деп эсептеген. Президент Жээнбековдун аппараты мурдагы президенттин бул билдирүүсүнө комментарий берген жок. Быйыл парламенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болгон 5-6 октябрдагы массалык акциялардын маалында тарапкерлери камактан бошоткон Атамбаев 10 октябрда кайра камакка алынган. Буга 9 октябрда Ала Тоо аянтында өткөн митингдеги кагылышууга байланыштуу козголгон кылмыш иши негиз болгону кабарланууда. Алмазбек Атамбаев Өмүрбек Бабанов тарапкерлери менен мыйзамдуулукту талап кылган жаштар кыймылдары өткөрүп жаткан митингдеги таш, бөтөлкө ыргытуу, ок атуу менен коштолгон жаңжалды Садыр Жапаровдун тарапкерлери уюштурганы айтылган. Өлкөнү мыйзам алкагына кайтаруу боюнча орток пикир табыла элек. Садыр Жапаровду өкмөт башчылыкка шайлагандыгы тууралуу Жогорку Кеңештин 10 октябрдагы кезексиз жыйынынын чечими мыйзамсыз деп эсептегендер жыйынды кайра чогултуу аракеттери жүрүп жатканын билдиришти. Садыр Жапаров өзүн легитимдүү өкмөт башчы деп эсептеп жатат. Ошол эле учурда Жогорку Кеңештин өкмөт башчыны дайындоо тууралуу токтому жана президенттин жарлыгы чыкканы тууралуу маалымат жок. Булак Азаттык Чекит.орг. Темирлан Султанбеков 2 айга камакка алынды. Бишкектин 1-май райондук соту парламенттик шайлоого Социал-демократтар партиясынан катышкан Темирлан Султанбековдун бөгөт чарасын карап, тергөө абагына 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды.
Ал 9 октябрь күнү Ала Тоо аянтында болгон митинг убагында жаңжалга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында 10 октябрда кармалган. Султанбеков менен бирге мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин балдары Сейит жана Кадыр Атамбаевдер дагы кармалып, тергөөдө көрсөтмө берген соң үйлөрүнө кое берилген. Булак репортер Чекет КЖ.